колуман учуруп идим. Бул кыйынчылыкты эч кимге бербесин. Бир жери сынса билсөдө тирүү келип берсе алып келип Кудай таалам берсе деп аткан эми жазып буйругу экен. Ушул участоктон табылды. Жолдон бир аз эле ылдый. Ысык көлдө селдин кесепетинен ылай астында калган экинчи адамдын сөөгү 8-июнга караган түнү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык көл облусу боюнча башкармалыгы BBC-ге билдирди. Ошо түндө 3 чамасында ушул участоктон табылды. Жолдон бир аз эле ылдый. Ошо жана күбөлөрдүн айтымы боюнча жана жолдо келатып эле ылай аралашмасы агып келген, келип эле машина тыгылып калган. Анан ошол жерден кичине паникага алдырып, секирип чыгып кеткендери үлгүргөн. Анан эки жүргүнчү болсо жетишпей калып, машина менен кошо агып кеткен да. 5-июнда тынымсыз жааган жамгырдан улам тоодон сел жүрүп, балыкчы Ананьева Каракол унаа жолунун 92-чакырымында Mercedes Sprinter жана Ford Mondeo үлгүсүндөгү унааларды агызып кеткен. Биз азыр Ысык көл районунун Бостери жана Булан Сөгөт айылдарынын ортосунда турабыз. 5-июнда ылай аралашкан агым дал ушул тоолордун ортосунан агып келип, ылдый түшүп, мына бул жерден эки унааны агызып кеткен экен ылдый. 5-июнь күнү ошо кечки саат 21:20 чамасында катталган. Ошол күндөн тартып өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, жергиликтүү бийлик органдарынын жана жарандык коргоонун кызматтарынын кызматкерлери жана бардык техникалары ошо бойдон ошо издөө иштерин жүргүзүштү. Тынымсыз анан түндө 8-июнь күнү түнкү саат 3 чамасында табылып, ата-энесине өткөрүп бердик. Облус башчысы Бакыт Жетигенов эки адамдын өмүрүн алган бул кырсыктын себептери учурда иликтенип жатканын айтты. Кырсык бул кырсык айтпай келет дегенде эми бул жердин өзгөчөлүгү башкача да. Бул тоодон келип сел түшүп, анда түшкөн жок. Бул жерде ошол турган жер эле айдоо жери эле экен. Ошол беди өскөнмү бирден бери жеке илкердин эмеси экен, территориясы ошол жерде талаас экен, айдоосу. Айдоо аянт экен. Анан ошол туруп эле баягы эзилип, ар кандай себептерден эми адистер тактап атышат, кандай эмне себептеринен эми аны такталып калат. Бирок ошол жерде турган жер эле капталдан эле. Өйдө жактан сел түшкөн жок тоодон. Мына бул 1 километр эле жакын жерден. Ошол эзилип келип акырын көчүп кетти ушу жер. Облус жетекчиси Жетигенов каза болгон жарандардын үй бүлөсүнө материалдык жардам көрсөтүлгөнүн кошумчалады. Каза болгон эки адам тең дал ушул унаа менен жолдо келатышкан. Алар селдин агымынан коркуп, жерге секирип түшкөн экен. Эки маркумдун бирөөсү ошол жерде унаанын алдынан дароо эле табылган, ал эми экинчиси 15 жаштагы өспүрүм 8-июнга караган түнү кече табылды. Маркумдун атасы кичүү уулунан ажырап, кан жутуп турса да, уулунун денесин табууга көмөк көрсөткөндөргө ыраазычылык билдирип жатты. Бул кичинекей баламдын колуман учуруп идим. Бул кыйынчылыкты эч кимге бербесин. Ушу аламатта мен баламды аракет кылып чоң жардам бергениңерге 1000 мертеден ыраазымын. Мен силерге айылыма, Григорьевка айылына жана ошондой эле Ысык көл тургундарына 1000 мертеден ыраазымын. Маркумга көз көрсөтүп келгендер анын жаш болсо да акылы тунук, шайдоот жигит болгонун эскерип отурушту. Мындайда ата-энеге мындай баладан сыноо бербесин. Баарыбызда бала бар, баарыбыз бала деп жашайбыз. Ушу баладан да чоң үмүт кылганда, ар бир ата-эненин кичүү баласы, багары, ошо эмеси ушу кичүү зейбиз да, кыргыз да ошондойбуз. Эми ошондой деп тилеген бала болчу. Эми Кудай ушундай жазып койду. Эми калган бир туугандар аман болсун деп сабыр тилеп эле бир тууганыбызга, абысыныбызга ушинтип сабыр тилеп атабыз. Ошол эмне дейли. Эне эми ушу тирүү эле табылып калсын деп күнү-түн өзү булар намаз окуган киши апасы. Ошо биз да ушу жанында күнү-түн болуп аттык ушу жерде 3 күн түнөп күтүп аттык. Ошо бир көз ирмеген жок. Бир көз ирмеген жок. Ошо Кудайга жалынып, Кудайдан суранып, тиленип, ошо тирүү бир жери сынса билсөдө тирүү келип берсе алып келип Кудай таалам берсе деп аткан эми жазып буйругу экен. Айла жок, көтөрүп атат, айласы жок да. Ал эми 8-июнга караган түнү табылган Асландын сөөгү эртең 9-июнда жерге берилет.